Ооба, үй бүлө бар. Атам, апам бар. Менин колумда. 54-жылыклар өкөтөн. Келинчегим, 5 балам бар. Бул бияктын президенти, мен үйдүн президентимин деп коеюн. Ар биринин өзүнүн нормасы бар, норма менен жейт. Убакыт бар, андан ашырбайт. Эртең менен турганда эле жем жейт. Жем жеп, ошо боюнча жем салабыз, ошо боюнча жатат саат 10го чейин. 10до бүртүк чөп жейт, беде түк. Ошо менен саат 12:30га чейин. 12:30да жесе желди, желбесе жок, чөйүн алат. Суусун берет. Суусун берип туруп, суу берип бүткөндөн кийин жарым түк саман чачат, болду ушул убакка чейин. 4кө чейин. Анан 4тө ушусун жейт, болду кечки саат 7ге чейин жатат. Кечинде бир тачка силос салынат, болду. Ошо менен жатат. Кредитке муктаж болгондо ошо малды кичине поголовиясын көбөйтөлү деп кишилерден угуп бардым банкка. Барсам биринчи 16% менен беребиз дешти. Макул болуп очередке турдум. Электрондуу очередке туруп, анан кийин убакыты келгенден кийин бул банктын өкүлдөрү келип, корой жайды көрүп, жем чөптү көрүп, камданып, анан өздөрү бир чечимге келишип 10% менен кредит беришти. Эми ошо 10% менен алдым кредитти. Кудайга шүгүр, жакшы мына малдарды алып кичине оборот кылып атабыз, аракет кылып. Алган акчаны саан уй алдым. Бир 3 баш саан уй боос уйдан алдым. Калганын жана 8-9 айлык торпуктордон алгам. Ошолор азыр байланып турат. Ошол себептен алгам, ошол целге иштетем деп. Кудай буйрса мына ишке ашып атат, алып азыр саан уйлар уже бирден тууп берди, букалар байланып турат азыр. Рахмат, чоң Айыл банк менен деле иштесе болот экен, жакшы экен. Эч эме кагаз түрүндө эмелерин кыйнабайт экен, бат шарт жакшы условия менен жакшы берет экен, бат көпкө созбойт экен. Эми Кудайым буйрса дальний иши дагы пландар бар, дагы алып иштей турган ойлор бар. Айыл чарба каржылоо долбоору 10 долбоору боюнча бизден дыйкандар мал чарбасына насыя алышса болот. Андан тышкары жер иштетүүгө насыя алышса болот. Анан айыл чарба продукцияларын өндүрүүгө каражат каралганда, каражаттын пайызы бизде 6% жылына деп каралып атат. Мал чарбасына жана жер иштетүүгө бизде кредиттин мөөнөтү 3 жыл. Айыл чарба продукциясын кайра иштетүүгө мөөнөтү 5 жыл. Айыл чарба продукциясын кайра иштетүү боюнча бизде 500 миң сомдон 20 миллион сомго чейин насыя алсаңыздар болот. Мал чарбасы жана жер иштетүү боюнча бизден 3 миллион сомго чейин каражат алсаңыздар болот. Каржы тарабынан келишимдерге кол коюлгандан кийин кененирээк маалыматты биздин ab.kg сайтынан кененирээк маалыматтарды алсаңыздар болот.